Садыр Жапаров билдирүү таратып жаштарга убада берди. Жапаров алдыдагы шайлоолордо жаштар өздөрүнүн позицияларын эркин коргой алууга толук шарттар түзүлөрүн убадалады. Жаштар үчүн тарыктын жаңы барактары жазылып баштайт. Жаштар өлкөбүздөгү мамлекеттик саясаттын жигердүү жол баштоочуларынан болот. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирди. Бүгүн өкмөттүн маалымат кызматы Жапаровдун элге кайрылуусун жарыялады. Анда жаштарга берген убадасы дагы камтылган. Дал ушул силер жаштар жашыңарга, улутуңарга карабастан 5 октябрда Латуу аянтында өлкө келечеги үчүн башыңарды сайып бир катарга турдуңар. Биз ушул күндөрү мыйзамсыздык менен күрөшүп, курман болгон 19 жаштагы Баткендин Баатыр колунун терең кайгыруу менен эскеребиз. Жакынкы жылдары өлкөбүздүн саясатын аныктай турган силер болосуңар жаштар. Биз силер менен биргеликте кадр саясатын өзгөртүп баштадык. Дал ошол үчүн биз парламентке ар түрдүү саясий күчтөрдүн киришине бирдей шарттарды түзөбүз. Жаштар, улуттук жана гендерлик квоталар сөзсүз сакталат, деди Жапаров. Ал жаштар саясий аренада өздөрүнүн атааңдаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтө алганын, эми алар иштен да өздөрүн көрсөтөт деп ишенерин белгилеген. Алдыдагы шайлоолордо жаштар өздөрүнүн позицияларын эркин коргой алууга толук шарттар түзүлөт, деди Жапаров. Белгилей кетсек, парламент тарабынан өкмөт башчы болуп дайындалган Садыр Жапаров учурда президенттин дагы милдетин аткарып жатат. Булак, Спутник KG. Жээнбеков расмий түрдө экс-президент болду. Жапаровдун биринчи жарлыгы. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров бүгүн алгачкы жарлыгына кол койду. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экс-президент Сооронбай Жээнбеков жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын экс-президентине мыйзам тарабынан каралган бардык ченемдер сакталат деп айтылат маалыматта. Аталган жарлык кол коюлган учурдан тарта күчүнө кирет. Эскерте кетсек, бул Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыгы. Булак, Спутник KG. Президенттик шайлоонун күнү белгиленди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021 жылдын 17 январында болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Белгилей кетсек, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз эрки менен отставкага кеткен. Ал эми президенттен жана премьер-министрликтен милдетин аткаруу Садыр Жапаровго өткөн. Булак, Аргумент KG. Ал досун түрмөдөн гана бошотпостон аны саясий алимдин чокусуна алып чыкты. Текебаев Ташиевдин ролу жөнүндө айтты. 16 октябрда депутат Өмүрбек Текебаев Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында сөз сүйлөдү. Ал Камчыбек Ташиевдин азыркы ролу тууралуу айтып, аны дос секретарь деп атады. Камчыбек Ташиев досун түрмөдөн гана бошотпостон аны саясий алимдин чокусуна алып чыгууга чоң салым кошту. Ал достуктун үлгүсүн көргөздү. Бүгүн да экөө эгиз козуда ээрчип жүрүшөт. Эл буга да суроо салышууда. Мен бүгүн Ташиевдин кызматын дос секретарь деп айтар элем. Дос секретарды алмаштырсаң болот, бирок андан кутула албайсың. Ушул кезге чейин Атамбаев, Бакиев, Жээнбековдордун трагедиясынын негизги себеби эбегейсиз бийликти өз колдоруна жыйнап, анын үзүрүн эл эмес, жакын туугандары көргөндүгү болгон. Аларды жарга жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, айланадагы ишенген командага чоң сабак болушу керек. Ошондуктан Ташиевдин жоопкерчилиги Садыр Жапаровдукунан кем эмес, деди Текебаев. Булак, Супер KG. Турсунбай Бакир уулу Садыр Жапаровго сырдуу ачык кат жолдоду. Мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго ачык кат жолдоду. Турсунбай Бакир уулунун ачык каты төмөндө толугу менен. 2011 жылы 13 ноябрда президенттик шайлоо өтөөрү менен пресс-конференция чогултмакмын. Ошондо президенттикке талапкер катары Алмаз Атамбаевга анын инаугурацияга чейин кайрылганмын. Акаевди жана Бакиевди ажыдаар деп айтып жүрдүң, бирок өзүң келе албай туруп ажыдаарга айланууну баштадың. Аларды үй бүлөлүк клан деп күнөөлөп жатып, өзүң партиялык кландарды бийликке алып келип жатасың деп. Бул сөздөрүм Акпресстин жана Дело-Н гезиттин архивинде сакталган. Кымбаттуу Садыр иним, эгер саясий системаны өзгөртпөсөң, ал сени да ажыдаарга айландырат. Дайыма сени колдоп келе жаткан Эрк партиясынын төрагасы жана аган катары эскертип коюуну туура көрдүм.
жылдан бери ар бир президент 2010 убактылуу өкмөттө Конституцияны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн каалагандай бурмалап, өзгөртүп келди. Бир жолу да элдин кызыкчылыгы үчүн Конституция өзгөрүлдүбү? 2020 5 октябрь күнүнөн баштап эл үчүн иштебеген Конституцияга жана бийликке эл нааразы болуп көтөрүлдү. Сен Садыриним, элди ишендирип, эл күткөн убадаларды бердиң. Баарыбыз кубандык. Кимдин сөзүнө киргениңди билбейбиз, бирок азыр бир мандаттуу округдар боюнча шайлоо жүргүзүү эрте экен. Кумтөрдү улутташтыруу маселе маанисин жоготту жана ушул сыяктуу сөздөрүң көрмандарыңды ыңгайсыз акыбалга алып келүүдө. Мейли кумтөр тура турсун, бирок парламенттик шайлоону эскиче өткөрсөң ошол эле саясий система калып жатпайбы? Азыркы жогорку кеңеш шайлоо босогосун 3%га шайлоо көрөсүн 1 миллион сомго түшүрүп, декабрь айында жогорку кеңешке шайлоону өткөрүп жиберели деген демилгесинде чоң бомба жатканын түшүнүп тургандыр. Башка сөз менен айтканда, партиялардын лидерлери талапкерлердин тизмесин кайра бизнеске айландырып, кимди алып келери чоң сыр эмес. 2010 жылдагы Конституция өзүн актабаганы бардык элге маалым болуп калды. Бийликте турбаган партиялардын өкүлдөрү жана партияларда жок мекендештерибиз жөндөмдүүлүгү бар, деңгээли ылайыктуу болсо да, мамлекеттик кызматтарга тура албай калышты. Ыплас шайлоолор аркылуу жогорку кеңешке келген партиялардын жетекчилери президент менен сүйлөшө коюп, өзүнүн адамдарын өкмөттүн курамына жана жергиликтүү бийликке киргизип, элдин эмес, өзүнүн жеке маселелерин чечип келишкени да элдин кыжырына тийип, мамлекетке ишенбөөнү туудуруп, мигранттардын санын көбөйттү. Эл көтөрүлбөгөндө 2020 жылкы балет шайлоонун натыйжасы да өлкөбүздөгү саясий, социалдык жана экономикалык эң негизги руханий моралдык кризисти эбегейсиз күчөтмөк жана мамлекетте талкалоого алып келмек. Акылдуу адам башкалардын катасынан сабак алат, акылсыз адам өзүнүн катасынан да сабак ала албайт. Кыргыз эли башынан күч менен бийликти алмаштырууну 3 жолу кечирди. Эми өзүн актабаган, мамлекетти туңгуюктан чыгара албаган саясий системадан баш тартуу мезгили да келди. Садыриним, эл ошону каалап жатат. Эрк партиясынын демилгесин сага дагы бир жолу эстетейин. Сени жана элдин талабы колдогон саясий күчтөрдөн, юристтерден, экономисттерден, жаш лидерлерден, руханий күчтөрдөн конституциялык кеңешме түзүп, Конституциянын негизинен 1993 жылдагы вариантына элдин кызыкчылыгын камтыган анча-мынча өзгөрүүлөр менен референдум аркылуу алып келген. Бул тарыхый шансты колдон чыгарып салсак, анда дагы деле чоң өлкөлөрдүн көзүн тиктеген, өзүнүн элин бага албаган, табигый байлык кийинки муундарга калтырбай сатып түгөткөн, жада калса жерлерибизде да коңшу өлкөлөргө берип салган өлкө катары кала беребиз. Садыриним, Кыргызстаныбыз дүйнөдө бирөө эле. Баарыбыз киришип, өлкөнүн тагдырын жакшы жакка өзгөртпөсөк, балдарыбыз, неберелерибиз кечирбейт. Катуу айтып алган болсом, мени кечирип кой. Бирок сөздү учурунда айтпасаң, сөздүн атасы өлөт деген макалды даанышман ата бабаларыбыз бекеринен айтпагандыр. Садыриним, сенин мекенчилдигиңе, сенин чечкиндүүлүгүңө, сенин эркиңе эч ким шек санабайт. Болгону элдин талабы. Тезирээк аткарып коюуга гана сени чакырып кеттим. Терең урматтоо менен Эрк партиясынын лидери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтын 1-класстагы мамлекеттик кеңешчиси, атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси, туңгуч акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу. Булак Назар Ньюс. Элдик генерал Курсан Асанов кыргызстандыктарга абактан кайрылуу жолдоду. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү жергебизде тынчтык, туруктуулук өкүм сүрүп турганына өтө кубанычтамын. Бул элибиз үчүн да, мамлекетибиз үчүн да өтө маанилүү. Туруктуулук, адилеттүүлүк жана ынтымак, ырашкерлик болгондо гана өнүгүү болот эмеспи? Баарыбызга белгилүү болгондой, 2020 жылдын 5 октябрында шайлоонун ыплас өткөндүгүнө байланыштуу Ала Тоо аянтында тынчтык митинг өтүп жатканда кандайдыр бир кызыктар күчтөр тарабынан провокация жасалып, натыйжада башаламандык башталган. Ошол күнү бейкүнөө адамдардын жана күч кызматкерлеринин каны төгүлгөн деп Ички иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугушууга аракет жасадым. Бирок натыйжада жолуга алган жокмун. Себеби Ички иштер министри Жунушалиев өздүк курамды өз кызмат ордун таштап, белгисиз тарапка качып кеткен экен. Бул тууралуу командирлер, тиешелүү жетекчилер эртеси айтышты. Ошол күнү Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбековго кайрылуу жасадым. Ошол учурда мамлекетте оор абал, айрыкча Бишкек шаарында талап тоноочулук, басып алуулар жана башка ушул сыяктуу терс көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн элдин колдоосу, суранычы жана коргоо кеңешинин көрсөтмөсү менен Ички иштер министрлигине
Болгон тажрыйбамды, мүмкүнчүлүгүмдү пайдаланып, күнү түнү бардык күч аракетимди жумшадым. Учурдан пайдаланып, ошол оор күндөрү мага жакындан жардамын, кеп кеңешин берген генералдарга, ардагерлерге, мекенчил атуулдарга, айымдарга, айрыкча жаштарга, элдик кошуундарга, спортчуларга, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө, коомдук уюмдарга жана активист улан кыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ошол күндөрү 13 партиянын лидерлери жана мүчөлөрү менен жолугуп, бир бүтүмгө келүүгө чакырып, эл үчүн, тынчтык үчүн тез арада сүйлөшүү жолу менен чечүүлөрүн сурангам. Ошондой эле абалды турукташтыруу жаатында Жапаров жана Ташиев менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөм. Менин максатым ошол учурдагы абалдан чыгуудан кылдат аракеттерди жасоо, мыйзамдуу талаада тынчтык орнотууга багытталган. Дээрлик бардык сүйлөшүүлөр ар кандай болсо да, ар кандай ойлор айтылса да, акыры өз натыйжасын берип, жалпы элибиз каалагандай аяктады. Азыркы учурда менин айланамда болуп жаткан түшүнбөстүктөр же айрым адамдардын арам ою иш жүзүнө ашпайт. Ошондой эле жакын арада баары оң жагына чечилет деген терең ишеничтемин. Эң негизгиси, оор абалда элим менен бирге болуп, тынчтык, туруктуулукту орнотууга кошкон салымым үчүн сыймыктанам жана эч качан өкүнбөйм. Айрым катачылыктар кеткен болсо кечирим сурайм. Шарт убакыт ушундай болуп калды. Жакын арада көрүшкөнчө, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Элим үчүн, өлкөм үчүн ак кызматымды өтөй берем. Уулуңар Курсан Асанов.